Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Урматтуу жамаат, кыямат кайым качан болот? Качан жер бетинде Алла деп айткан киши калбай калганда, ошондо кыямат болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ла тaqumус саа хатта юқал фил ард Аллах Аллах ва фи риваятин ухра ла илаха иллаллах." Пайгамбарыбыз айтат, кыямат кайым болбойт. Жер бетинде Алла деп айткан киши жашап атса, бир эле киши болсо жер үстүндө кыямат болбойт. Ошонун урматынан Алла Таала бул ааламды талкалабайт экен. Ушу бир Алла деп айткан кишинин урматынан, бир ла илаха иллаллах деп айткан кишинин урматынан Алла күн чыгарат, жамгыр жаадырат. Бардык ааламды Алла субхана ва таала кармап турат. Ал өлгөндөн кийин анан кыямат кайым. Муслим шарифте келет, Ибн Масуд радыйаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кыямат кайым адамдардын эң жамандарын үстүнө болот" дейт да. Демек, дүйнөдө жакшы адам калбай калат экен, бардыгы бузулган, бардыгы капыр, бирөө дагы ишенбеген, ошолорго анан кыямат кайым болот экен. Бир фарыз туурасында, туугандар, кыямат күнү эсеп китеп эң биринчи намаздан башталат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кыямат күнү эсеп эң биринчи намаздан башталат. Кимдин намазы жакшы чыкса, башка бардык амалдарын эсеп китеби жеңил болот. Ал эми ким намаздан жыгыла турган болсо, Кудай сактасын, башкалары дагы кыйын болот" дейт. Бир сүннөт туурасында Бухари шарифте келет, Саад ибн Аби Ваккас радыйаллаху анху риваят: "Качан бир мусулманды күлгөнүн көрө турган болсоңуз, сиз дуа бериңиз. Адхакаллаху синнак. Алла Таала сиздин дайыма сизди кубандырып турсун" депчи. Мусулмандын ушул сүйүнгөнүн, күлүп жатканын, кубанганын көргөндө ушу дуаны берип коюш керек экен. Алла Таалам сизди дайыма курсант кылсын, дайыма сизди кубандырсын деп. Бир маанилүү амалдын фазилети туурасында Ибн Аббас радыйаллаху анхудан риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ким ачка болсо" дейт, жана ошол кажетин эч кимге айтпай жашырса, ачкалыгын дагы эч кимге айтпай деген эми бирөөгө сурабаса, тилемчилик кылбаса, бир күндү Алла Таалага бир жылдык адал ырыскы берген жоопкерчилигин алат дейт. Демек, биз кажетибизди жараткан Аллага айтышыбыз керек. Анткени биз муктажбыз. Кажеттерди бүтүрүүчү жараткан Алла Таала. Бирок, туугандар, биз адамдарга эмес, Алла Таалага. Шариятыбызда ушундай кылып койгон: эгерде бир күндүк тамагың жетпесе, жок болсо, анда сураганга, тилемчилик кылганга уруксат берет. Эгерде бир күндүк тамагың болсо, бүгүнкүсү болсо, мисалы бир күнгө жете турган, анда сураганга уруксат эмес да. Кур'ан-ы Карим менен дарылануу. Муслим шарифте келет, Айша радыйаллаху анха энебиз айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан ооруп калса, анда өзүнө өзү дем салат эле дейт. Кул ауду би раббил фалак, Фалак сүрөсү менен, жана кул ауду би раббин нас, Нас сүрөсү менен өзүнө өзү дем салат эле дейт. Кур'анда Алла субханаху ва таала бардык тараптан толук кылып түшүргөн, ошол эле кезде адамдын денесине дагы, рухуна дагы шифа. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифа ва рахматул лил муъминин. Кур'анда Алла Таала айтат, биз Кур'анды шифа үчүн түшүргөнбүз дейт. Жүрөктөргө да шифа экен, ден соолукка, денеге дагы, руханиятка дагы, бардык ооруларга шифа. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын насааты, Пайгамбарыбыз айтат, эгерде бир мусулманга жолукканга бара турган болсоң, анда уруксат сурап анан кир. Үйүнө болобу, кабинетинеби, кандай болбосун, уруксат сура. 3 жолу бир аз такылдаттың, уруксат сурап. Жооп берген жок, дагы бир жолу жооп берген жок, дагы бир жолу жооп берген жокпу? Эми жакшы ой менен, күмөн менен кайтып кетип калың. Мынакей, жөн эми кайтып ачпай отурган болсо, анда болду, уруксат бербесе, кайтып кетиңиз. Кайра дагы эле такылдатып отура бербеңиз да, келери кечке. Аны тынчын алып, мүмкүн бир ооруп аткандар, мүмкүн дагы бир алек, бир зарылдыр, уктап калгандар, же жок болушу мүмкүн. Же болсо дагы бир башка проблемаларында болуп калышы мүмкүн. Кыскасы, мынакей учурашуу, жолугушуу маданияты ислам динде ушундай туугандар. Барып такылдатасыз, бир аз туруп турасыз, эшикти ачтыбы, же үн чыктыбы, чыкпадыбы, карап турасыз. Дагы 2-3 жолу болду, болбосо кетти. Бул Муслим шарифте келет, агайын мусулман бир туугандар, динибиз ад-дину муамала. Дин деген мына бири-бирине
алды бердиде мамиле кылганда эң чырайлуу жакшы жол менен мамиле кылганга чакырат. Алла Таала баарыбызга мал башкаларга жеткирген күч кубат берсин. Амин. Ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи rabbil alamin bi rahmatika ya Rabb.